ар кайсыны сүйлөй берет. Сумаянын өлүмүнө шектүү жаран бошотулду. Видеого лайк басып, каналга мына мынтип катталып коюңуз. Дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. Жалал Абад облусунун Сузак районунда тайынсыз болуп, кийин жансыз денеси табылган Сумая Хасилжанованы өлтүрүүгө шектүү катары кармалган Сузак районунун тургуну 1973-жылы туулган жаран бошотулду. Бул тууралуу Супер KG порталына Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Нурдин Жыйынтаев билдирди. Психикалык жактан жабыркагандыгы анын жактоочусу тарабынан айтылып, буга чейин ооруп дарыланган тактамаларын көрсөткөн. Жактоочусу анын ар кайсыны сүйлөй берерин айтты. Ошонун негизинде соттук психиатриялык экспертиза дайындалган. Экспертизанын жыйынтыгы анын берген көрсөтмөлөрү менен юридикалык баа берилет, деди Жыйынтаев. Буга чейин Сумая Хасилжанованын атасы Уткурбек Сулайманов кылмышка шектелип кармалган адамды тааныбай тургандыгын ага байланышканыбызда билдирген. Маалымат үчүн, Сумая Хасилжанова 18 ноябрь күнү саат 12:40 чамасында мектепке кеткен бойдон дайынсыз болуп жаткан. Аны издөөгө 100дөн ашуун ыктыярчы тартылган. Жалал Абад облусунун Сузак районунда дайынсыз болуп 27 ноябрда жансыз денеси табылган Сумая Хасилжанованын өлүмү боюнча киши өлтүрүү беренеси менен иш козголду. Сумаяны акыркы сапарга узатуу зыйнатына 10 миңден ашуун адам катышкан. Анын сөөгү Сузак айылынын Кайрагач мазарына жерге берилген. Булак Супер KG. Бишкекте жолдун жээгинде унаа өрттөнүп кетти. 23 декабрда болжол менен саат 23:00 чамасында Бишкек шаарындагы Жибек жолу жана Тоолук Молдо көчөлөрүнүн кесилишинде унаа өрттөнүп кетти. Мындай видео социалдык тармактарга тарады. Видеодо көрүнгөндөй, жолдун четиндеги унаа өрттөнүп, өрт өчүрүүчүлөр аны өчүрүп жатканын көрүүгө болот. Бул боюнча Өзгөчө кырдаалдар министрлигине байланышуу азырынча мүмкүн болбой жатат.